Assalamu алейкум, урматтуу Манас баяны көрсөтүүсүнүн жалпы көрөрмандары. Сөздү улаардан мурун мен сиздерге биздин Манас баяны көрсөтүүсүн баштатан бери колдоп келе жатышкан демөөрчүлөрдүн ысымдарын атай кетейин. Андан кийин буйруса кеп алдыда. Биздин Манас баяны көрсөтүүсүн колдоп жаткан Аю Грант соода борборунун башкы директору Жайнак Үсөн мырзага терең ыраазычылык билдирмекчибиз. Ошондой эле МНС Холдинг курулуш компаниясынын башкы директору Тагаев Куштарбек аттуу иниме терең ыраазычылык билдирмекчимин. Жана ошондой эле Москвада ишкерлик кылган Шавкат Закиров досума терең ыраазычылык айтып кетмекчимин. Эмесе сөздү улайлы. Ошентип Алмамбет, Чубак, Сыргак, Манас тетигил Сыяс тоосунан тетигил Бейжиңдин баарын карашып жол чалышып, анан Алмамбет айтты эле: айланайым Манас, алдыңдагы Айманбос ак кул эмес, алдагы аттын кубаты жок. Кокус алдыдан бир душман чыгып, чабышып калчу болсо, капыстан кырсык болуп жүрбөсүн. Ошондуктан Чубакты жаныңа алдагы мына ушул жерде кал. Мындан ары биз Сыргак экөөбүз баралы. Бул Кытайдын кыйдылыгы көп, Кытайдын амалы көп. Ошондуктан Кытай деген кыйын жер. Сен бул жерде калсаңчы дегенде, Манас: менин издегеним ажалым тактыда жатып кан өлбөйт. Кана көрсөт мага Бейжиңди. Бейжиң кайда, аскери кайда, карсылдашар жер кайда деп, муну ушинтип намыстанып сүйлөп койду. Анан ушул жерде кал деп айта албай, Алмамбет: мен анда Кытайдын баягы жерин, Кытайдын калааларын бир баштан көрсөтө берейин деп, ошол Сыястан бир күн, эки күн жүрүштү дейт. Жүргөн соң алыста Тумша деген калаанын карааны көрүндү. Бул Тумша калаасынын алдында ушунчалык аскер көп дейт. Тим эле жыйылган аскер. Алмамбет бир кылчайып токтоп койбостон, аскерлерден сактанып койбостон, ошол Тумша калаанын эшигин көздөй эле бара жатат. Тигил аскерди аралап жакын барып калышты. Эми аскер деген кырылгыдай көп, колдорунда найзасынын учу жалтылдайт, кылычтары турат. Нары жагында жолборстун баягы үнү күркүрөйт, андан нары кадимкидей аргандай ажыдаардын үндөрү күркүрөйт. Мына ушундай аскер деген көп. Ортосу ачык даңгыл жол экен. Ошол жол менен бара жатканда жанагы Тумша калаанын ичине кире бериште. Коо дейт, коодо көпүрө салынуу дейт да. Анан эки жагы толо эле аскер. Мындай караса баягы аскерлер бири-бирине окшошпойт. Тим эле кылычтары кыңгырап, найзалардын учтары жылтылдап, муну ушинтип турат. Тетигил коонун үстүнө көпүрө салынган экен. Мына ошол көпүрөнүн жанында секирме жол бар экен. Алмамбет секирип оңго бурулуп, көпүрөнүн ылдый жагына түшө бергенде, Чубак байкабастан барып көпүрөнү атынын туягы менен тепселетип киргенде, баягы жер алай дүлөй түшүп жатып калды дейт. Алмамбет баягы Чубакка жетип барды дейт. Ой, көмүлгүр Чубак, бери тарт, түпкө жете турган болдуң деп, атынын башын тартып калды дейт. Мына ошол жердеги жалпы көрүнүштү мен сиздерге азыр Манастан окуп берейин туугандар. Эми карап туруңуздар. Бул абдан кызыктуу. Окуп берейин, андан кийин чечмелеп айтып бермекчимин. Көмүлгүр түпкө жеттиң деп кайра терттеп бакырды дейт. Баягы Алмамбет тетигил Чубактын өтүп кеткенин көрдү, көпүрөгө көк текенин колу тийгенде эле алай дүлөй түшүп жатып калды дейт. Анда Алмамбет бакырып: "Эй, Чубак, кайра бери тарт, түпкө жете турган болдуң" деп. Көрсө баягы көпүрөдө иш бар экен. Көпүрөгө бүткүл тузактын баары ошол жерге коюлган экен да. Анан көпүрөнү баскан адам жаңылат экен. Жаанын огу жамгыр болуп төгүлүп, ошол жерде тузактар иштеп кетет экен да. Эми ошону Манастан мынтип сүрөттөйт. Чагалалап Кытайлар тогуз жүзүү бакырды, шайманын жаман кетирди, тоготпостон тоң барган баягы Чубак баатырды, коркуп Чубак шашыптыр, коого кире качыптыр, коодон аман чыкканы, коркуп Чубак ыктады, кашында Сыргак кеп сурайт. Ой, кандай жумуш деп сурайт. Эми жанагынча аскер турат, жанагы жакта жолборсу турат, ажыдаары турат, жана башкасынын баары турат. Андан кийин кырылгыдай аскер турат, бүт кылычы бар, бири-бирине окшойт, какайган, тизилген. Аны көрүп
сырғақ тетігілерін барып таң қалып отыр. Бұл емне? Бұл емне деген аскер? Же бізге қатылбайды, же бізбенен соғышпайды. Бұл емне деген? Дес анан дейін Алмамбет арсалаңдап күліп анан бұл айланын жандырмағын ментіп айтып атпайбы. Чын шу жердің өзүнө сырын билген келбесе, сынын мұнын билбесе, сыңар адам келе албайт. Так шу жердің өзүнө жайын мұнын билбесе, дааналап жолго кирбесе, жалгыз адам келе албайт. Тике кирсе көпүрө тирүү кое бере албайт. Өнөр менен чаптаган, өздөрү үчүн сактаган, жайнап жаткан кол болгон, кумурскадан мол болгон, баары сүрөт амал деп, байкабаса жаман деп. Эми жанагы аскердин баарысы бүт сүрөт экен да. Сүрөт деген эми бул баягы эстелик деген сөз. Азыркы тил менен айтканда айкел. Ушунун баарын чоподон жазап тизиптир. Анан шаарды баягы кайтарып аткан колдой болуп алыстан көргөн адамга жайнаган кол болуп көрүнөт экен да. Анан ушул аскердин баарысы тура берет экен. Качан адам тетиги көпүрөнү басканда анан тузактары иштеп кетип, баягы үндөр чыгып, алай дүлөй түшүп, жаан октору атылып, найзалар учуп, муну ушинтип, ошол жерден найза жеп, же жаан огун жеп өлөт экен да, ат маты менен кошулуп. Мына ушуну айтып жатат. Баары сүрөт амал деп, байкабаса жаман деп, көпүрөгө ким кирсе, көмө чаап салар деп, көптөн келип сүрөттөр, аманат жанын алар деп, ажыдар жылааны, баары сүрөт алар да, ойноп жаткан куланы, баары сүрөт билсеңиз, туш-тушуңдан ок атып, айгайлаган уланы, арыстаны жолборсу, арып сүрөт булар деп, баарысынын тетиги көпүрөдө турар деп, Алмамбет айтып билдирди, арыстандын баштап күлдүрдү, сүрөттөргө кес болду, сүйлөшкөнчө кеч болду дейт. Эми ушул жердин баары арып, айла, сүрөт. Анан тетиги көпүрөдө бүт бардык тузагы дейт да. Ошол көпүрөнү тепселе өткөн адам эле балеге калды деп муну айтып берип атат. Эми туугандар, Кытайда терракотовая армия деген табылган да. Бул Ши Хуанди, чын Ши Хуанди деп айтылат. Ал биздин заманга чейинки экинчи кылымдарда Кытайды башкарган. Манаста айтат эмеспи? 40 кандуу Кытай элине баягы Манас кол менен бара жатат деп. Манастын колу 12 хандын колу. Ал эми баягы Кытай Эсенкан башкарган Кытайдын баягы мамлекети 40 хандан турган экен да. Эми ушул жерде албетте бул тарыхчылар тактай турган маселе. Биз жөн гана өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди айта алабыз. 40 хандын эли Кытай дейт. Анын баарын Эсенкан башкарат дейт да. Биздин заманга чейинки экинчи кылымдарда чын Ши Хуанди деген Кытайдын биринчи императору, ошол Кытайдын баарын бириктирип 36 бекен, 38 бекен аскердик округга бөлүп туруп анан башкарган. Ар бир баягы округтун, аймактын өзүнүн беги, ханы болгон. Ошол тарыхтагы чын Ши Хуандинин император болгонго чейинки аты Инжин болгон. Ал эми ал Инжинди Инжин хан дешкен. Кадимки эле хан деген сөз ошол Кытайда да колдонулган экен туугандар. Аны ошол интернеттен казып окуп биле алсаңыздар болот. Ошол Инжин хан анан император болгондон кийин ага чын Ши хан деген ат беришет. Анан анын аты ошол император болгондон кийин өзгөрүп Инжин деген аты калып кеткен. Мына Манаста 40 кандуу Кытай элинин ханы Эсенкан деп айтып калышат. Мүмкүн ушул Инжин хан тууралуу кеп болушу толук мүмкүн деп ойлойм. Албетте бул такталбаган маалымат, бул менин жеке пикирим. Мына ошол чын Ши Хуанди өзүнүн баягы көз өткөндөн кийин сөөгүн кайтарууга атайын аскерлерди жазаткан экен. 1974 жылы ошол жер алдындагы терракотовая армия деп коет. Мына ошол
Чин Ши Хуандинин армиясын баягы археологдор окумуштуулар табышкан. Азыр деле Кытайда турат. Терракотовая армия. Бул армия жанагы Тумша калаасынын оозундагы турган аскерлерге окшоп ушундай кылыч найзасы менен баягы алыстан көргөн кишиге жайнаган аскер болуп көрүнүп, мына ушинтип баягы барып көрсөңүздөр, бири-бирине окшобогон кишилер, чапаны чапандай, тону тондой болуп жасалган ушундай жер жайнаган аскерлер Чин Ши Хуандинин мүрзөсүн кайтарып турат. Бул 1974 жылы табылган. Эми дагы баягы такталбаган маалымат, эми бул жеке пикир. Дагы издесе Кытайдан ушул Манас китебинде айтылып жаткан Тумшанын оозун кайтарган аскерлердин дагы калдыктары табылышы мүмкүн. Эгер жанагы Чин Ши Хуанди Кытайда мына ошондой аскер жасоо салты болбосо, ал кайдан жасатмак эле? Демек, ушундай салт, ушундай өнөр Кытайда болгон. Аны Манас китебинде монтип айтып жатат. Жана Тумша калаанын оозун мына ушундай жана терракотовая армия деген сыяктуу сүрөттөн, арип сүрөт булар деп кайра кайталап окуп коеюн. Өнөр менен чаптаган, өздөрү үчүн сактаган, жайнап жаткан кол болгон, кумурскадан мол болгон баары сүрөт амал деп, байкабаса жаман деп. Мына ошондой армияны, мына ошондой аскерлерди жасоо салты демек болгон, туугандар. Ал сөздүк калп дей турган болсок, анда Чин Ши Хуандинин жанагы мүрзөсүн кайтарган 8100 терракотовая армияны сиздер интернеттен карап көрсөңүздөр болот. Мына ошондой салт, мына ошондой өнөр болгон үчүн ошол нерсени жасатышкан деп ойлойм, туугандар. Эми бул дагы менин жеке пикирим. Ошентип биз сөзүбүздү уланталы. Алмамбет Манаска айтты. Эми Манас мындан ары алдагы Айманбозуң чын эле болбойт. Мынау душмандын айла амалын көрүп жатасың. Ошондуктан чубактын мына көрдүң кебетесиндагы денеси дүркүрөп өзүнө аран келди. Ошондуктан силер экөөңөр калгыла. Алып бармакмын. Тигил Бейжиңге чейин бармакпыз. Бирок алдыңдагы Айманбоз айып кылып коюп, кокус кырсыктап калып жүрбөйлү. Мындан ары биз сыргага көз баралы деп, анан Манастар ошол жерде калышты. Алмамбет менен Сыргак ар көздөй кирип баратышат. Эми Алмамбет менен Сыргак ошол Тумшанын калаасына кирип баратышат. Тумшанын калаасынын эшиги 60 балбан араң ача тургандай, алтын менен жалатылган, ушундай көп чыгым кетип атып жасалган бир укмуш эшик экен дейт. Араң ачышып, анан ары бери элдер кирип жатканда, ошолор менен кошулуп Сыргак менен Алмамбет кирип кетти шаарга. Эми алар шаарды аралай турушсун. Ал эми шаардын борборунда эмне иш болуп атат, мен сиздерге ошондон кабар берейин. Бул жерде Коңурбай, Мурадил, Нескара, Калмактардан Ушаң, Кара жалдуу Борончу, Каткаландын Сайкалы, Солоондон бар Алооке дейт. Алооке кадимки Коңурбайдын атасы. Андан ары Доңуз мүнөс Эр Жолой, Токшукердин Боскертик, мына ушундай баатырлардын баарысы Солоондун Соорондук. Ушулар олтуруп алып кеңешип атышат. Ай, тетиги чантуу кыргыз деген абдан көп кол менен келе жатыптыр. Тигил Биябан чөлдүн ортосундагы Эриме деген жерде турат экен. Бул жака кайгуулду жөнөтүп жаткан чыгар. Бизге баягы Өрдөктөн кабар келди, Кулжадан кабар келди деп, эми булар ушундай жер чалып жүргөн кайгуулчулар болот экен. Анан Өрдөктөрүн учуруп, Кулжаларын чуркатып, мына ушинтип кабар берип турат экен. Анан ушинтип бул жер чалган кайгуулчулардын кабары келген соң, булар чогулуп алып, үрөйү учуп, анан эмне кылабыз, кандай кылабыз деп, булар аскеринин баарын жыйнап, дүрбөлөң түшүп, мына ушинтип жатышат. Аялдары тей-тей болот экен. Мен сиздерге бул боюнча дагы маалымат бере кетейин. Тей-тей деген ушундай бир аялдар экен. Кытайдын эң баягы мыктыларына, ак сөөктөрүнө берилет экен бул кыздар. Тей-тей аялдар лотос буттуу айымдар деп сиздер
дагы деле интернеттен, ютубтан, википедиядан карасаңыздар болот. Лотос буттуу айымдар булар кичинекейинен ушул бутун таңып, кичинекей бут кийим кийгизип жатышып, тушуктай кичинекей бут болуп калат экен. Мына ошол кыздарды анан Кытайдын канзаадалары, бектери, мырзалары, дей койчу ак сөөктөрү мына ошол кыздарга үйлөнүшөт экен да. Ошол аялдары тейтейлер экен. Алар ызы чуу түшүп коркуп атышат дейт. Анан жанагы баатырлар булар чогулуп алышып сүйлөшүп жатат. Кандай кылабыз? Бул Кыргызстан кылым кол келатат бул жакты көздөй. Кантип чыдайбыз? Чабышсак жеңебизби, жеңилебизби? Же шаарыбызды каматабызбы? Мал келибизди, элибизди талатабызбы? Кандай болот деп тигил Эсенкан Коңурбай баш болуп муну ушинтип сүйлөп жатканда Ыран Көөдөң деген баатыр келди дейт. Көп жыл жашаган аксакал болуп калган баатыр экен. Мына ошол айтып жатат дейт. Эй, бул Манаска азыр бизде каршы тура турган эр жок. Манаска каршы туруп, Манасты жеңе турган азыр бизде күч жок. Биз азыр Манастан жеңилип калабыз. Манас азыр Бейжинди тетигил Бак бурчунга чейин бүт барын чабат. Эсебибизди табат биздин. Бирок биз сабыр кылып койсок, акыр түбү ушул Манастын ажалы Кытайдын колунан. Муну билип койгула деп айтып жатат дейт. Ыран Көөдөң дегени өзү кичине аяр, анан Азезилден маалымат алып турган ушундай көз ачыктыгы бар капыр болчу дейт. Мына ушул сөздү айтканда Чылаба деген баатыры чычалап тура калды дейт. Биртке чантуу келсе, мононтип биз жеңилип бер дейсиң. Ага чейин Ыран Көөдөң айтканда 60 000 кызды даярдайлы, 60 000 жамбыны, 60 000 жылкыны даярдап Манастын алдынан тосуп чыгалы дагы согушпай ак жеңилип салыгын берели да анан кетсин бул көчмөн дегенде Чылабасы тетиги Ыран Көөдөңдү кагып, биз деген улуу кылым жашаган Кытай болсок, анан тетиги Кыргызстан бирөө келсе ошого жеңилип беребиз деп алдыртан эле согушпай жатып коркконубуз кандай деп баягы Ыран Көөдөңгө аябай катуу тийди дейт. Анан Ыран Көөдөң эми мени уксаңар уктуңар, укпасаңар өзүңөр билгиле деп баса бергенде артынан 6 желдетин эшитип алып баягы Чылаба бул болбоду, муну өлтүрүп тынбасам болбойт окшойт деп баягы Ыран Көөдөңдүн артынан кууп жөнөдү дейт. Кууп келе жатып Ыран Көөдөң эми кетти. Анан алар Алмамбет менен Сыргакка жолугуп калып, тетигил жактан Алмамбет аңдып турду дейт. Баягы Ыран Көөдөң кайкалактата атын бастырып келе жатат. Келе жаткан жеринен анан Алмамбет чыга калып туруп, найза менен көмөлөтө сайып кетти дейт. Ыран Көөдөңдү өлтүрүп, артындагы 6 жигити качып жөнөгөндө Сыргак жетип барып, аларды күмжам кылып, дагы үчөөсүн Алмамбет күмжам кылып, ошентип экөө жана жетөөнү талкалап бүтүштү. Эми мына ушул жерде Алмамбет менен Сыргак жана Чалабаны өлтүргөн соң жигиттери менен кошуп, анан Алмамбет Сыргакка минип жатат. Эми Сыргак тура тур, бир айла кылабыз деп. Алмамбет кай жака аттанбасын, канжыгага бир бөктөрүнчөк байлап жүрчү экен да. Ошол бөктөрүнчөктүн ичинде көрсө Алмамбеттин илгери Кытайдан качканда ала келген хандык кийими бар экен. Алмамбет кадимкидей баягы Кытайдын канзаадасынын кийимин кийип алып, анан тетигил Тумшак калаасында жыйылып жүргөн аскердин баарысына барып алып, Сыргакты сен унчукпай турасың, бул жакты ишти мен кылам деп, биринчи Ушаң баатырдын колуна барды дейт. Ай деп кытайчасынан сүйлөп, тетигил мен Бак бурчундагы кандын уулу боламын, силерге атайын жарлык алып келдим. Тетигил күнбатыш тараптан Кыргыздын Манас деген баатыры 12 хандын колун баштап, ушул жерге келе жаткан жеринен Макелдөөнү жөнөттү келе, Макелдөө Манасын кошуп бир ток баатырынын башын жулуп алыптыр, калган колдун баарысы Кентун калаасын көздөй качып барыптыр. Мына ошол жерге тез жетсин деди, алдын тостун деди деп, анан жана Ушаңдын аскерлеринин баарысын дүрбөтүп ошол жакка жөнөттү дейт. Аскерден калып калган баягы анча мынчасын өстөрүп ошол жерде мойсоп жайлады дейт. Андан кийин Манчжуриянын элине барды дейт. Аяктан дагы аскер келген, далай баатырлары келген.
ай балтасы эшиктей болгон дөөлөр келген. Аларга дагы баягы Алмамбет Кытайдын башасынын кийимин кийип алып анан жарлыкты минтип окуп атат. Тетигил макелдөө деген барып туруп Манастын башын жулган экен. Кытайды чабам деп келген Кыргыздын аскерлери бүт качып, алдын тосуш керек экен. Ошон үчүн силерди тезирээк Кентун калаасына жөнөсүн деген жарлык чыкты дегенде, ал аскердин баары дүрөп, бая сурунай кернейлерин үйлөп, ошону менен Кентунду көздөй жөнөдү дейт. Демек бул жактан Кыргыздын аскерлерине Алмамбет жол бошотуп атат. Ал аскерлер кеткенден кийин аскерлерден анча-мынча калып калганы болсо, аларды сыргак жайлап жатты дейт. Мына ошентип келе жатып, бир жерге келгенде Алмамбет түнөрүп туруп калды. Көзүнөн жашы онтала. Ошол жерде бая Алмамбетти айтат эмеспи? Сары алтындан салдырган тагы калган эмеспи? Сары талдан салдырган тамы калган эмеспи деп. Алмамбет ата конушу, кичинекейинде чоңоюп өскөн жери. Өзү ошол Алмамбет Тумша калаасында чоңойгон. Мына ошол атасынын үйүн, өзүнүн туулуп өскөн эшик алдын көрүп, бала кезин эстеп, энесин эстеп, ошол күндөрдү эстеп, көзүнөн жашы куюлуп мына ушул жерде турат. Эми туугандар, калган сөздүн уландысын кийинки көрсөтүүдө айтып бермекчимин. Бүгүн сиздердин баарыңыздар менен коштошом. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.